Салам достор, силер менен тандырдагы самсак окшотуп духовкада бышырабыз. Алгач унду ээлеп алып, туздан кошуп, суудан эритип, суу менен тузду эритебиз дагы. Суу менен ун бирдей масса болгончо аралаштырып туруп, ээлеп, көбүрөөк ийленсе жакшы болот. Бөлүктөргө бөлүп, аны бир аз тыңтырганга коюп коебуз. Зула тутасыңар сөзсүз. Фаршын болсо ашкабак, ич май, пияз далым. Ашкабакты теркөөнө өткөрүп алдым. Калгандарын 4 кылып туурап туруп, 2 кашык кум шекер, 1 кашык туз, перец коштуп жакшылап аралаштырып алдым. Камырым да даяр болуп калды. Аны жакшылап жайдым. Жумшак болгон үчүн унду колдондум. Өтө көп колдонбош керек унду. Бир аз гана жакшылап жайып алганга чейин гана унду колдонуп, жука кылып жайып алгандан кийин ундун кереги жок. Масла менен майлап алабыз ичин. Буну оройбуз дагы. Ороп, бөлүктөргө бөлүп, дагы бир аз тыныктырып коюп жайыш керек. Ушул бойдон 4 бойдон кылсаңыздар, 4 болот самсаңыздар, ал эми ортосунан бассаңыздар болсо тегерээк болуп чыгат самсаңыздын формасы. Каалаган формада кыласыздар, бирок кайра тыныктыргандан кийин жайып атканда ичин этияттык менен жайыш керек. Бир аз тыныктырып алдым, калган камырларды даярдап, тыныккан алгачкы биринчи жайгандарымы кайра жайып баштадым. Ортосун этияттык кылыш керек, себеби жука болуп кетет, ортосу каты чыгып. Бул кадимки самса. Үйдөгү баар эле фарштар менен даяр фаршымды алып туруп каалаган формада түйүп алдым. Үйдөгү бар нерсе менен ашкабак, ич май, пияз менен эле даярдадым. Бетине каалаган нерсеңиздерди сүртүп туруп, духовкага 250 градуста салып койсоңор болот. Ушундай бышкандан кийин 2 сааттай дымдап койсоңуздар жумшак тандырдагы самсак окшоп бышат.